Орусия мигранттарга өлкөгө үй бүлөсүн алып келүүгө тыюу салууну пландоодо. Бишкекте аял киши өз жанын кыюуга аракет кылды. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Бишкек шаарында Ички иштер министрлигинин күзөт кызматынын кызматкерлери өз өмүрүнө кол салган жаранды сактап калышты. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. 19 август күнү саат 22:14-тө Тыныстанов көчөсүндөгү көп кабаттуу үйдүн балконунан аял секиргени жатканы тууралуу маалымат түшкөн. Окуя болгон жерге Октябрь райондук күзөт бөлүмүнүн кызматкерлери Медер Усманов, Базарбай уулу Нуржигит жана Тынчтык Эрназаров барышкан. Алар жогорудагы жарандын өзүн өзү өлтүрүү аракетин алдын алышкан. Куткарылган аял Бишкек шаарынын тургуну 1991-жылы туулган жаран экени аныкталган. Булак Серепкежи. Өзгөндө милициянын имаратынын алдында жол тескөөчүнү Lexus сүзүп кеткен. Айдоочу кармалды. Ош облустун Өзгөн районунда жол тескөөчүнү унаа сүзүп кетти. Айдоочу окуя болгон жерден качып кеткен. Окуя бүгүн 20 августта эртең менен болгон. Ош облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү турмуш басылмасына тастыктаган маалыматка караганда 20 август күнү саат 8:00 чамасында Өзгөн районунун Ленин көчөсүндө Өзгөн райондук ички иштер бөлүмүнүн имаратынын алдында ак түстөгү Lexus 407 унаасы Өзгөн райондук ички иштер бөлүмүнүн жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кенже инспектору милициянын прапорщиги Жыргалбек Назаровду сүзүп кеткен. Анын кесепетинен жол тескөөчү денесинен жараат алып, буту сынып, Өзгөн райондук ооруканасына жаткырылган. Айдоочу окуя болгон жерден изин жашырган. Бирок изи суу электе Каракулжа районунун Каракочкор айылынан кармалды. Ал 2004-жылы туулган жаран болуп чыкты деп айтылат маалыматта. Булак Турмушкежи. Кыргызстандын медициналык профсоюзунун төрайымы Бермет Барктабасова социалдык тармактагы баракчасына медициналык кызматкерлер зомбулук көрүп жатканын жазып, видео менен бөлүштү. Мына райондук оорукананын нөөмөттөгү дарыгерин монтуп сала жаздашты. Эмне деген уят сөздөр айтылганын жарыялабай эле коеюн. Көпчүлүк бейтаптар мас абалына түшүшөт, бирок мас абалында кылмыш кылуу менен өзүн актоого болбойт деп жазды ал. Израиль менен Ливан бири-бирине чабуул жасашты. Израилдин коргоо күчтөрү Ливандан атылган 55 ракетаны аныктаганын билдирди. Снаряддардын айрымдары жок кылынса, кээ бири Израилдин түндүгүндөгү ачык аймактарга түшкөнү такталган. Бул туурасында чет элдик басылмалар Израиль армиясынын басма сөз кызматынын билдирүүсүнө таянып жазышууда. Маалымдалгандай, чабуулдан көп өтпөй Израилдин аскер аба күчтөрү Ливандын ракеталык кампаларынын бирине сокку урган. Чабуул учурунда жабыркагандар тууралуу маалымат азыр жок. Учурда өрт өчүрүү жана куткаруу кызматтары Израилдин түндүгүндөгү бир нече аймактарда атколоодон улам келип чыккан өрттү өчүрүү иштерин жүргүзүүдө деп айтылат маалыматта. 20 августка караган түнү Израилдин аба күчтөрү Ливандын түштүгүндөгү Дейр Канун аймагына чабуул жасаган. Коргоо министрлиги чабуулда Ливандын Хезболла кыймылынын ракеталык бөлүгүнүн командири Хусейн Али Хусейн каза болгонун айткан. Хезболла анын өлүмүн тастыктаган. Ливандын саламаттыкты сактоо министрлиги да атколоонун натыйжасында 9 киши каза болгонун билдирген. Булак Суперкежи. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Орусия мигранттарга өлкөгө үй бүлөсүн алып келүүгө тыюу салууну пландоодо. Бул тууралуу орус басылмалары жазышууда. Орусиянын либерал-демократиялык партиясынын депутаттарынын тобу мигранттардын өлкөгө үй бүлөсүн алып келүүгө тыюу салуу мыйзамынын долбоорун сунуштаган. Мында Орусиянын жарандыгы жок болгон эмгек келишим же патенти негизинде иштеген төмөнкү квалификациядагы адистерге үй бүлөсүн өлкөгө алып келүүгө тыюу салуу каралган. Эгерде чет элдик жогорку квалификациядагы адис болсо, мыйзам ага тиешелүү болбойт. Мындай мыйзамдын сунушталышынын себеби чет элдик
мигранттар өз тилинде сүйлөшөт, жергиликтүү тургундарга ыңгайсыздык жаратышат. Ошондой эле жашаган жеринде коммуналдык кызматтар үчүн акча төлөбөй, маселени үй ээлерине чечүүгө аргасыз болгон учурлар көп экенин аталган партиянын лидери Леонид Слуцков айткан. Эгер мыйзам долбоору күчүнө кирсе, эмгек мигранттарында эмгек келишиминин же патенттин болушу анын үй бүлө мүчөлөрүнүн аны менен Орусияга көчүп баруусуна негиз болбойт. Булак супер кежи. Бишкектин четинде унаа сүзгөн 17 жаштагы велосипедчи өспүрүм көз жумду. Соц тармактарда велосипедти бара жаткан жаранды унаа сүзүп кеткен видео тараган. Окуя боюнча милициянын кайгылуу кызматынан маалымат беришти. 19 августта саат 12:15 чамасында Восток айылында Subaru Legacy унаасынын 1972 жылы туулган айдоочусу велосипедти бара жаткан 2007 жылы туулган жаранды сүзүп кеткен. Кесепетинен велосипед айдоочусу ошол жерде көз жумган. Унаа айдоочусу кармалды. Анын бөгөт жарасы каралат деп айтылат маалыматта. Булак седепкежи. Бишкекте тургундун үйүнөн 40 тоннадай таштанды чыгарылды. Бишкек шаарынын тургунунун үйүнөн 40 тоннага жакын таштанды чыгарылды. Медианын басма сөз кызматынан билдиргендей, жагымсыз жыт чыккандыктан тургундун коңшулары Сверлов райондук администрациясына кайрылышкан. Үй ээсине түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөнү менен андан майдап чыккан эмес. Жыйынтыгында комиссия түзүлүп, үйдүн короосунан 40 тоннага жакын таштанды чыгарылган. Аны чыгарууга Бишкек санитардык полигону, тазалык жана Бишкек суу канал муниципалдык ишканаларынан 5 жүк ташуучу унаа жана 1 жүктөгүч тартылган. Үй ээсине түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Булак суу беркежи.